Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык эми депутаттар 4 жылга эмес 5 жылга шайланат. Буга чейин 1000 сом шайлоо күрөсү да алынат. Ошондой эле шаардык кеңешке шайлоонун босого баалы 7%дан 5%га түшөт. Андан сырткары 7% босого да ылдый түштү. Бул да өтө маанилүү нерсе. Биз бул менен башка да саясий партияларга да мүмкүнчүлүктү түзүп берип атабыз. Пайыз чыптыр дагы кийинкиси? Пайызды дагы азайтып берип атабыз. Андан сырткары мына бизде АТРга байланыштуу билесиз, мисалы 15 миңдик айыл өкмөттөр азыр 25 миң болду. Демек алардын дагы 21 депутаттан 31 депутатка чейин көбөйткөнгө Сандар эле да, мындай техникалык эле болуп турду. Сандарын кылып атабыз. Анан жана айтып аткан азыркы жана административный ресурс боюнча дагы бир топ күчөтүп атабыз. Админ ресурсту колдонбогонго, максималдуу түрдө ошондой подкупка барбаганга ошолорду күчөтүп атабыз. Айтор 22 беренеге чейин өзгөрүү кирип атат. Мен ойлойм бул Өлкөдө 33 шаар болсо, андагы республикалык, облустук, райондук шаарлардын барында партиялык тизме менен шайлоо системасы калтырылды. Демилге жогорку кеңештеги 30дан ашык депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Мыйзам долбоору 19 адамдан турган топ тарабынан иштелип чыкты. мындайча айтканда жана партийный, анан жесткий список деп коебуз. Кандай список менен чыкса, так ошондой список менен уткан партиялар, добуш алган партиялар канча мандатка ээ болсо, так ушул список менен ошол мандаттарын алып берет. Эми ал жерде бир аз дагы моменттер бар. Билесиздер, очередин күтүп отурганда кийинки очередтегилер мисалы Россияда болуп калса же башка мамлекетте болуп калса, баягы өзүнүн очередин өткөзүп турганга мүмкүнчүлүк бар. Ал норма бул жерде сакталып калды. Демилгечилердин бири Марлен Маматалиев жыйында баяндама жасап, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Эл өкүлдөрү өзгөртүүлөрдү колдоруун айтып, айрым бөлүктөрүнө тактоолор, толуктоолор, кемчиликтер, сунуштар да айтылбай койгон жок. Андан тышкары квоталар боюнча ЛОВЗ, жаштар, башка улуттар деген сөз кандай болуп калды анда? Ал бул жерге кирген жок. Биз аны только жогорку кеңеште применять этели. Жогорку кеңеште эле ал система калды. Бул жерде ал нерсе кирген жок. Андан тышкары айылдарда мурда биз как мажоритарный система боюнча шайлагандай, азыр партийный болгон жок да. Жок, айылдар кандай мурда ошондой болсо ошондой эле калды. Айылдарга тийген жокпуз. Анан 1000 сомдук жанакы взнос кетти. Болгон взносты эле алып койдук. Эми болбогон 1000 сомду взнос кылып, эмне кереги бар деп чечтик. Эми ал болбогон эле акча, андан көрө аны алып эле коелу. Тактоо иретинде 3-чү берене жана 12-чи беренеде анча оор эмес кылмышкерлерге карата бул маселе четке калдыбы? Ооба, азыр эле айттым, ал четке калды. Жакшы, талапкерлердин макымы боюнча ушул орус вариантында жана кыргыз вариантында бир аз айырмасы бар. Токтотот жана токтотуп турат. Кандай чечимди биз кабыл алдык? Жана айткандай, мекемелер, ишканалардын жетекчилери алар токтотот, ал эми учреждениялар алар отпускка чыкса болот. То есть бардыгына бирдей мамилени жасайбыз, убактылуу токтотулат, туурабы? Убактылуу токтоткондор отпускага чыгат, жана башка кылат. Ал эми жана айтып кеткендей, мамлекеттик чөткү мекемелер, госслужащийлер мекемелер, алар жумушун токтотот дегенибиз, ал жумуштан кетет да. Ошондо равный право. Жумушунан кетиши керек. Ооба, жумуштан кетет. Негизи менимче бул бир аз туура эмес, себеби мисалы батыш өлкөлөрдө, Жапонияда мен иштеп атканда бардыгына тең мамилени жасап атат, бардыгына ушундай пассивный избирательное право бар. Кааласаң сен барып, анан кийин шайлоодо катышсаң болот. Бул такыр башкача бир аз эме чөйрөдө иштей турган кишилер. Ошондуктан бул жагынан карап көрөлү. Колонияда да соттолгон кишилердин ичинде. Мен кошумча алып коеюнчу, урматтуу Дастан Далбаевич. Буну биз комитетте четке кагып салдык. Түрмөдө отургандар ал жерге кирип алардын добушун албай эле койсун деп чечим кабыл алды. Жок, ал маселе жабылды. Всё, анда колдойбуз. Жыйынтыгында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр 2 жана 3 окууда да жактырылды. Макул 73, каршы жок, баары 73, катталды 83. Мыйзам долбоору 2 окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун 3 окууда добушка коем. Макул 74, каршы жок, баары 74. Катталды 83. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Белгилей кетсек, мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр аймактарды ирилештирүүнүн алкагында болуп жатат. Муну менен шайлоо процессин ачыктоо, жакшыртуу жана конституцияга дал келтирүү максатталган. Органдар жөнүндө мамлекеттик жарандык кызмат. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы. Мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү